Өткөргөн болчу. Асын тарткан Мьянма курама командасы менен Түркмен. Алар 0-1 эсебинде Кыргызстанга. Мына кеш 40 жаңырды жана беттешти баштадык. Дагы бир рет эфирге таамай узатчу болсо, ал жактан гол жаратуу таталыраак. Себеби бурч курч болчу. Экинчи кабаттан топту кайтарганы менен азыр кайрадан дал ушул жакта өнөктөшү бар экенин көргөн болчу, бирок азыр болсо гол! Мына ушундай дарбазачынын үстүнөн ашып өттү дагы топ дарбаза торунан орун алды. Бул дагы бир жолу келди дагы алгач жерге серпилди. Мына карасаңыздар, өзгөчө кызыктуу, өтө татыгил Мухаммед. Жакшы пас. Жана соккузатса болот, гол! Мына ушул жерден топту жерге ишке ашырды. Гурбан Мухаммед Есенов болсо топту жерге түшүрбөй ушунчалык ишенимдүү тепти. Символикалуу көрүнүштү айтсак болот. Эки тарапта тең 9 номердеги орун алып жатат. Чыгыш Азия бизге караганда азыр жакшы сокку. Бурчтан чыгарып орун алыш керек. Чыгыш Азия азыркыдай мындан да жакшы тартылат эгерде камералар көбүрөөк болсо. Азыр болсо гол ал учурда. Накей дарбазачыдан кайткан мезгилде ошентип Курбангелди Каражаев дагы бир рет карап көрөлү. Мына экинчисин да кайтарган болчу, бирок үчүнчүсүндө дал ушул 3-номердеги Курбангелди Каражаев азыркы бүткөн. Дөлөн Өмүрзаковда дагы варга мүмкүнчүлүк толук түзүлгөн. Стандарт турат. Ал мезгилде бул кызыл кагаз болушу ыктымал. Кызыл кагазды чөнтөгүнөн сууруп чыкты. Ушулар көп болуп атат. Түркмөнстан кайрадан чабылды. Офсайд жок. Чындыгында бул жерде офсайд жок болчу, пенальти. Чалып кетти, ачыгын айтуу керек. Жана дагы бир бул жерде буту чалынып кеткенден кийин сокку жана кайтарып кетти. Кандай сонун сейв. Мьянма курама командасы улуттук курамасына караганда дагы азыркы жаштары бир топ таланттуу. Азыр сокку бул жерде тирөөчкө тийип кайтты. Түркмөн оюнчусу барып калды. Сонун чыгарып берүү, жекеме-жеке жана сокку. Эсиңиздерде болсун. Түркмөндөр кайрадан чабуулда. Эми жекеме-жекеге мүмкүнчүлүк бар. Бери жака пас берсе да болот. Жана кана пас берди. Сокку, сейв. Коргоочу тараптан сейв. Карасаңыздар, кайтуу кыйын. Бир топ айырма болгондуктан кошумча мүнөттөр өзүнүн таасирин бериши ыктымал дегенче жекеме-жеке. Жана пенальти. Экинчи жолу демек мактын берди. Ал эми бул жерде эч кандай маселе калтырган жок. Гол албетте. Топтун багытын тапкырган жок. Мындай топту эч кызасын тартып калчу болсо, анда мүмкүнчүлүк өтө азаят дегенче дагы бир гол түркмөн оюнчулары. Мына Беренов эми футболкасын чыга. Сары кагаз берилет. Бирок ошентип ага кайыл болду. Мьянма ошентип бир гол жаратты, голсуз кеткен жок бул турнирден. Финалдык кышкырыкты уктуңуздар. Дал ушул интервьюларга кулак түшүрсөңүздөр болот.